Саламатсыңар, урматтуу жолдоштор. Бүгүн биз сиз менен кайрадан кыргыз элинин Манас баатырлык эпосу жөнүндөгү көрсөтүүлөрүбүздү улантабыз. Мен силерге мурда айткандай, мен Манасчы Сагынбай Орозбактын варианттын негизинде 5 томдуу роман жазганмын. Мына бул китептер силердин көз алдыңарда турат. Бул китептердин баары тең Кыргыз Республикасынын билим берүү жана илим министрлигинин алдында билим берүү академиясы текшерүүсүн өткөрүлүп, азыркы учурда бул китептердин баары мектептердин программасына кыргыз адабиятына кошулган. Мындан тышкары мен мындай кылып 8-11 класстын окуучулары үчүн жумуш дептерлер түзгөнмүн. Манас эпосун окуганга жеңил болуп, булар дагы мектеп программасына киргизилген. Менин жазган китебим сапаты жакшы болгондуктан былтыр Ташкентте жарык көргөн бүткүл дүйнөлүк түрк адабиятынын 100 томдук антологиясына мындай кылып менин китебим кошулду. Анын 88 томуна менин Манас романынын 1-тому басып чыгарылды. Бул китептин аталышы түрк адабиятынын берметтери деп. Азыркы учурда мен Манастын 2 бөлүгү болгон Семетей эпосунун үстүнө иштеп жатамын. 1-томду бүтүрүп, азыр 2-томду жазып жатамын. Мындан тышкары ушундай кылып мен Манас эпосу жөнүндө айтып, өзүмдүн китептеримден үзүндү окуп, бир нече айдан бери кыргыз жана орус тилинде видеороликтер чыгарып жатамын. Бул видеороликтердин орус тилиндеги варианты дүйнө жүзүнүн 22 тилиндеги субтитрлер менен коштолуп жатат. Мына мен өзүм китебимден кыскача айтайын дегеним ушул. Эми болсо биз силер менен өткөн жолу кыргыздар еврейлердин дайынча жоголуп кеткен уруусу деген божомолду карай баштаган элек. Ошондо мен силерге бул жөнүндө дагы улант көрсөтүп айтам дегеним. Ошо боюнча эми айтсак, мен силерге айтып өткөндөй, бул божомолду америкалык окумуштуу жазуучу Ричард Хьюит иштеп чыгып коомчулукка жарыялаган. Ал өзүнө дегенде ошо 2005-жылдан баштап муну менен алектенсе, былтыр 2022 жылы Кыргыз запретная книга деген аталышта атайын китеп чыгарыптыр. Бул жерде эмне себептен ал кыргыздар еврейлердин жоголуп кеткен тукуму деп айткан далил катары келтирип жатат. Мен силерге өткөн көрсөтүүдө айткандай, еврейлер адегенде күчтүү мамлекет болуп 12 уруудан туруп, кийин алар Ассирияга жеңилип калып, ошондон кийин бүттү дүйнө жүзүнө таралып кетишкен, ар кайсысын сүргүнгө айдалышкан. Эми Ричард Хьюит муну кыргыздардын еврейлер менен бириккендигин, алардын Манасия деген уруусунан таралган элекендигин төмөндөгүдөй далилдер менен, божомолдор менен ал тастап жатат. Биринчиден ал айтып жатат, бул дейт кыргыздардын еврейлердин дейт сүргүнгө айдалганы бул христиандардын Библиясында дейт жазып чыгарылган дейт. Ошо Библияда айтылган дейт. Бул дейт биздин обой энебиз Адам атабыздын кабыргасынан жаралган деп жазылган дейт. Бирок дейт Куранда дейт мынтип айтылган эмес дейт. Ошого карабастан азыр дейт кыргыздар дейт аялдарын мен кабыргам, мен бир нерсе болсо мен өзүмдүн кабыргам менен кеңешип көрөйүн, аялым менен кеңешип көрөйүн деп айтышат. Христиандар дагы, мусулмандар дагы мынтип айтышкан эмес. Куранда дагы мындай деп жазылган эмес. Анда кыргыздарда бул байыркы ушундай түшүнүк, ушундай сөз кайдан пайда болду бул деп айтып жатат. Бул биринчи далил дейт. Экинчиси дейт, бул дейт Манас, бул дейт Библия боюнча Иосиф ал дейт үйлөнгөндөн кийин дейт
Анын Манас аттуу уулу туулган дейт. Ошондо дейт египеттиктер дейт анын 12 уруусуна, еврейлердин уруусуна кол сала башташып дейт, жалаң гана эркек балдарды кыра баштаган дейт. Биз билебиз Манаста дагы бул жаңы төрөлүшүн ыран күдүктөгөн Кечил билип, андан кийин Кытайдын ханы Эсенканга айткандан кийин Кытайлар ушу боюнда бар аялдарды өлтүрүп, анан жаңы төрөлгөн балдарды да издеп алат да өлтүрө башташкан. Ушул дейт бул дагы Библия менен Манас эпосунун окшоштугу дейт. Андан тышкары дейт кыргыздар Алтайдан жергесине кайтканда дейт аларда 600 000 аскер болгон дейт. Еврейлер дейт Ассириядан жеңилип калып кача баштаганда аларда дагы 600 000 аскер болушкан дейт. Бул кайдан келип чыккан болушу мүмкүн деп айтышат. Мындан тышкары дейт бул дейт Библияда дейт булардын дейт энелери дейт баласыз болуп жүрүп дейт, андан кийин гана балалуу болгондо. Чындыгында эле бул Манас батырлыктын энеси Чейил көптөгөн жылдар бою баласы болуп жүрүп, кийин гана балалуу болгон дейт. Мындан тышкары Ричард Хьюит бул Библиядагы, ана Манастагы баатырлардын аттарынын окшоштугуна көңүлдүү барат. Ал айтып жатат, башкы ушул еврейлердин ушу атасы дейт Яков дейт, кыргызча Жаков дейт. Библияда дейт Манасия дейт, кыргыздарда силерде Манас дейт. Исаактын аялынын аты Ребека болсо дейт, Манастын аялынын аты Рабига дейт. Муну дейт кантип түшүндүрсөк болот дейт. Ошондуктан дейт бул дейт мен дейт бул гипотезалардын баары, божомолдордун баары катуу үйрөнүп изилдей баштадым дейт. Ушунун баарынан дагы мага таң калтырганы дейт бул Манас дейт, Манасия дейт. Библия боюнча дейт кечирүү дегенди түшүндүрөт дейт. Манас деген сөз кечирим деген түшүнөт. Биз болсо Манасты кечиримдүү адам, Айкөл Манас деп айтабыз. Айкөл деген себеби бул биздин кыргыз элинде баардык баатырларды баатыр дейбиз, каарман дейбиз, эл жүрөк дейбиз. Бирок Айкөл деген эпитет, ат бир гана Манаска таандык. Башка эч кимди биз ушунча кылымдардан бери жашап келе жатсак кыргыздар бир кишини дагы Айкөл деп атаган эмеспиз. Бизде жалгыз Айкөл бул Манас. Biz Айкөл дегенде бул Манас экенин түшүнөбүз. Манас дегенде бул Айкөл экенин түшүнүп, бул эки сөз синоним болуп калган бизде. Ушунга дагы Ричард Хьюит көңүлдүү бурган. Ошондон кийин ал бул дагы бир таң калуучу нерсе. Бул жанагы мен айткан жоголуп кеткен Израилдин 10 урууларынын бири болгон уруу деп туруп, ал Индия менен Бирманын чек арасына барган. Ал жерде Бакай деген уруу жашайт экен. Алардын экинчи аты Куки экен. Куки. Муну дейт ал доктор Куплан дегенден билип, аны менен таанышыптыр. Ал болсо өзү Бакай уруусунан болуп, өзүнүн урууларынын, өзүнүн элинин тарыхын изилдеген экен. Ошондо ал өзүнүн изилдөөлөрүнүн натыйжасында бул Бакай уруусу Кукилер Библияда көрсөтүлгөн Манасия уруусунун урпактары экенин далилдейт. Баарынан таң калыштуусу бул далилди Израиль мамлекети таанып 2005-жылы Кукилер, Бакайлар Израилге көчүп барып, Израилдин жарандыгын алышкан. Ушундай таң калыштуу нерсе экен. Эми аны жанагы доктор Купландын менен таанышкандан кийин сүйлөшкөндө ал бул
алардын кукилердин басып өткөн жолу, качканы, бүт барып ушул жака Индия, Бирмага баргандыгы толук ойлой эле Манаста айтылгандай кыйынчылыкта баары бири бирине шайкеш келет деп, ошолордун негизинде мен силерге айткандай китеп атайын жазыптыр. Кыргыз запретный книгада ушунда толук ойдон Манас эпосундагы жана Библиядагы окшоштуктарды жазып көрсөткөн. Кимде ким кызыкса ушул китепти интернет булактарынан карап тапса болот. Айтылам, Кыргыз запретная книга деп аталат бул китеп. Эми бул Ричард Хьюитке ал 2006-жылы биздин Кыргызстанга келип, 2007-жылы Кыргызстанга келип өзүнүн бул божомолун айтканда анга кыргыздар ишенбестен күлүшүптүр деп, кайда болбогон нерсени айтып жатасың деп. Эми мындай дейин десең, мына Куки уруусу, Бакай уруусу деп, алардагы адаттар башка нерсе баары кыргыздарга окшош деп айтып жатат. Эми мен ойлоймун, муну азыр биздин окумуштуулар, тарыхчылар, этнографтар, медиктер изилдесе мунун чынтөгүнө жетсе болот. Ал эми бул мен медиктерди бул жерде кошуп жатканын себеби бул медицинада гаплогруппа деген түшүнүк бар. Бул гаплогруппа деген бул адамдын канын текшерүүгө арналган илим. Жана силер баарыңар кан тапшырганы барганда же болбосо биздин аскерлердин көкүрөгүндө өзгөчө кырдаалдар министрлердин аскерлердин көкүрөгүндө кан тайпасы көрүнгөн, ушундай тигилген нерседен көргөнсүңөр. Группа R1A, R1-2 деп ушинтип жазып коет го. Третья группа, вторая группа, ушуну гаплогруппа деп коет. Ошо боюнча изилдеп көрсө, бул биздин чындыгында эле бул еврейлер менен деле башка элдердин, башка улуттар менен дагы биздин окшоштугубуз баардыгы азыр ачык айкын болуп жатат. Мисалы үчүн R1A деген гаплогруппа бул кан, бул группа атадан балага гана өтөт экен. Атасынан баласына өтүп, ушул бул эч өзгөрбөйт экен. Мына адамдын колундагы узорлор деп коет, сүрөттөр өзгөрбөгөндөй, бул да өзгөрбөйт экен. Ошондо изилдеп көрсө, азыр бул R1A деген группанын көлөмү кыргыздарда 63% түзөт экен. Биздин мына жакынкы кошуналар тажиктерде 64%, индиялыктарда 60-дан 72%га чейин. Ал эми башка Европадагыларды алаткан болсок, орустарда 39%, беларустарда 59%, чехтерде 38%, венгерлерде биздин туугандарыбыз 57%, поляктарда дагы 57%. Ал эми немистерде 64%. Немистердин ичинде ошол жерде жашап жаткан еврейлердин бир тукуму калган ашкеназский левити деп коет. Леви деген уруудан таралган ашкеназский левиттер бар. Аларда бул гаплогруппа 52%-ты түзөт. Эми муну ойлоймун, ким кайсы элге таандык, ким кимге тууган, эми мунун баардыгын тарыхчылар, андан кийин ушу медиктер ушу гаплогруппа менен изилдешти ачык айкын болот деп эсептейм. Бирок менин оюмча, эми биз баарыбыз эле мусулманбыз, билебиз, баарыбыз адам ата обой энеден тараганбыз. Ошондуктан биз элдердин баары эле менин оюмча бири-бирине бир тууган. Ошондуктан каныбыз деле бир. Ошондуктан бири-бирине шайкеш келип жатат. Ошондуктан ойлойм,
Бул божомолго мындай токтоо карасы дагы болсун, тамаша иретинде дагы карасы болот. Негизгиси биз ким болбойлук, кайда болбойлук. Биринчи кезекте адам боюнча калып, өзүбүздүн адамдык касиетибизди тебелебестен, айбан болбостон бири-бирибизге жакшы мамиледе болуп, татыктуу жашаганга умтулушубуз керек. Биздин адам деген ыйык атыбызды булгабашыбыз керек. Мен жеке оюм ушундай. Мына мен силерге айтайын деген бул биздин еврейлерден тууганбызбы жокпу айтайын деген сөзүм ушул. Айым болсо силердин уруксатыңар менен мен өзүмдүн романымды окууну кайрадан улантсам. Бул эмне дегениң, иним, деди түлкү. Жерибизге душман келсе, алар менен салгылашууга милдеттүү эмеспизби? Эли жерибизди коргобосок, анда биз үчүн аны ким коргоп берет? Ачууланды түлкү. Туура айтасың, ага. Бирок сен мен жөнүндө ойлондуңбу? Согушту баштаганыңда манас ачууланып, мени 6 датканы өлтүрүп койсо, эмне болот эле? Мындай болушу да мүмкүн эле. Бирок ойлонгондон кийин жооп бердик кан. Бирок мекенибизди сактоо үчүн мындан башка айла калбады. Эгерде согушта жеңгениңде мен унчукпайт элем. Кейиштүү башын чайкады акын. Тилекке каршы сен кыргыздардан жеңилдиң. Менин таңданып жатканым душмандын кандай экенин билбей, алардын алабалын чалгындабай туруп, эмне себептен согуш салдың? Байкабай уруш салган соң басып, чачып, кимди алдың? Айдап, кырып, кимди жеңдиң? Сен ушундай урушту мыктап сүйүп, урунарга тоо, урушарга жоо таппай, араң жүрсөң, жеңишиң кана? Ойлонулбаган чабуулуң менен кимди жыргаттың? Кимди жеңдиң? Акын эмне деп дөзөрөп жатат, ачуусу келди түлкүнүн. Бул эмнеге мага кат көрсөтүп жатат? Эмнеге акыл үйрөтөт? Менин мындан акылым кемби? Же мен согуш чыкмаларды билбейминби? Өзү туткундан келип, эмне үчүн акын кыйынсынып жатат? Же Алманаска сатылып чыккынчы болдубу? Же чындап мага күйүп айтып жатабы? Мен мунун аныгын билүү үчүн инимден сөздөрүн жандырмагын сурайынчы. Эгерде акын кыргыздарга сатылып кеткен болсо, желдетти чакырып, мунун башын алдыртып, шаардын дарбазаларына илип салайын. Элибизге, жерибизге чыккынчылык кылган кандай болоорун баары көрүп, сабак алыш. Муну менен эмнени айтайын деп жатасың? Сурады жаны кашайган кан. Ар кандай согушту баштаардын алдында анын келечеги кандай болот? Кандай бүтөт? Ошону ойлонуу керек. Сен алды артыңды карабастан, аңдабастан согушту баштаганың мени кейитип жатат. Карачы, Чуу дегенде эле 3 батырымдын 2-өө өлүп, бирөө гана аман калды. Анысы дагы тирүү деген аты болбосо, заты өлүү менен барабар. Мен ошол убакта кыргыздардын арасында жүрүп, алар кандай экенин анык ана көрдүм. Эмнени көрдүм? Кыргыздар өтө баатыр, эл жүрөк эл экен. Алардын калканы болот кандары, калган жатып кушунда кайрат ашык жандары. Билдемчи болот бектери, биттишип сага келбеди. Чопут кийген чоңдору, жолбордой туташ жондору. Чоң кичүүсү болжолсуз, соо коёру болбоду. Сен кыргыздарды аш тамактап жиберген жоксуңбу, Акун? Жок ага. Ушундай айбаттуу кыргыздардын
мүнөзү арстан жолбош билбей да калдым. Эгерде ачуулана турган болсо, алардан эч бир адам соо албайт. Жүрөктөрү ташка, жүргөндөрү башка окшойт. Булардын бирөөсү миңден бетин бурбаган, эч кимден качпаган, билимдүү, илимдүү, аябай эл жүрөк мерген жигиттер экен. Алар согушта ар кандай балээлерге сабыр кылып, эли жери, мекени үчүн өлсө, өлгөнүнө да ыраазы болушат. Ошондуктан булар менен чабышпастан ынтымак болгонубуз оң деп ичимден ойлонуп калдым. Бул учурда эшик тараптан ызы чуу чыкты. Сыртка караган аккуу жерге жарык түшүп, күн чыкканын көрдүм. Таң атып калган турбайбы? Таң калды Баатыр. Шаарга түн ортосунда келсем, ортого аш бышында жеттим. Азыр болсо жаңы күн башталыптыр. Бирок эмне себептен сыртта ызы чуу болуп жатат? Бизге кыргыздар келдиби? Бир аз ойлонгондон кийин Акун бул оюнан кайтты. Жок, алар бул жерге келбейт, божомолдоду Баатыр. Мен Манас менен сүйлөшүп, түлкү менен багынуу жөнүндө сүйлөшүүгө уруксат алдым. Камкор түрүнө караганда сөзүндө турган киши. Ал эч убакта сөзүн бузуп, сүйлөшүүлөрдүн жыйынтыгын укпастан шаарга чабуул койбойт. Чамамда эшикте ызы суу салып жаткандар өзүбүздүн шаардыктар болсо керек. Бул эмне болгондур белем? Тынчтана сурады. Бөлмөгө кирген сакчылардан түлкү. Ханым, таазим кыла жооп берди. Алардын узун бойлуу, кең далуу, кара тору башчысы. Акундун аман кайтканын эли журттун улуу менен кичүүсү угуп, Баатырды жоктоп келишиптир. Андай болсо, киргизе бер баарын. Бир аздан кийин Түмөн аксакал башында болгон жетик бөрү, жеткил сары, бөгөөлүү улуу султан, тууп көтөргөн алтан, кара жөнүн камбары, кара сакал калча баш болгон кыйындардын бир тобу бөлмөгө киришип, Акун менен жылуу жумшак учурашышты. Баары жайланышкандан кийин Акун кайрадан башынан өткөн окуяларды төкпөй чачпай айтып бергенде, келгендер аябай таң калышты. Сен кыргыздарды ашыкча мактап жаткан жоксуңбу? Шектүү тиктеди Акунга орто бойлуу, аркы чырай, кара тору Түмөн. Жок, туугандар. Мен ашык сөз айткан жокмун. Силер кыргыздарды арзан журт деп, аларды тоотпостон кырылышып согуштуңар. Аларды талкалайбыз деп, озунуп кол салып, жеңилип калдыңар. Акун эмне деп жатат? Таң калды Түмөн. Кыргыздар бизден кыйын, алар арзан журт деп тоотпой кырылып калдыңар дейби? Бул деген согуш. Согушта кээде жеңесиң, кээде жеңилесиң. Башкысы эч убакта суу жүрөктүк кылбай, өзүңө болгон ишенимиңди жоготпоо керек. Эгерде кимге ким согушка ишенимсиз кирсе, жеңилем деп ойлосо, сөзсүз түрдө жеңилет. Ар кандай согушту баштаардын алдында биринчи кезекте жоокерлер өздөрүнүн баатырларына, кол башчыларынын акылына, даанышмандыгына таянат. Акун болсо элибиздин баатыр, кайраттуу экендигине шек келтирип жатат. Ошондуктан мунун тизгинин тартып, татыктуу жооп берейин. Биз деле оңой журт эмеспиз, баатыр калкпыз, деп кабагын чиштеди Түмөн. Туура, биз кыйын калкпыз, эч кимге моюн сунбаган элбиз. Бирок Кыргызстан бизден дагы кыйын чыкты. Эгерде мага ишенбесеңер, мындай кылгыла. Биз жогортууга чыкканда, колубузда Кабылдан, Үргөнчтөн келген 200 000 аскер бар болчу. Азыр кайрадан баарын жыйып, алардын канчасы исен аман кайтып келгенин санап көргүлөчү. Мына урматтуу жолдоштор, биздин убактыбыз соңуна жетти. Мен силер менен коштошомун.
Кайрадан жолугушканча саламатта калгыла.